Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Men ayalım menen tarınışıp жүргөнүмө 6 ay болду дейт. Bu kандай sorular birbirine байланышы бар кандай bu? Ayalım atasının үйүндө. Себеп менин кызганганымдан болду. Ayalım bankka иштейм деп көп сунуш айтты. Мен аягында макул болдум. Жумушка чыккандан кийин коллективдин бирге олтурганына тыюу салдым. Ал айтканымды аткарган жок. Туулган күн жана башка майрамга уруксатсыз барып жатты. Мен бир аз кол көтөрүп уруп койгом. Азыр ортобузда бир кызыбыз бар. Жашайлы десем, ата-энеси каршы болуп жатат, эмне кылышым керек? Ата-энем убакыт бер деп макул болбой жатат дейт. 6 ай аз эле убакыт бер, иншалла одуна келип калат. Бирок уруксатчы кетип калган болбойт вечеринкага. Жаман да шайтан жаман, алаксып кетет, башка болот. Анан бир күн эле өзү билбей калат. Аялдар күйөөсүнүн акчасынан уруксатсыз жумшаса күнөө болбойбу дейт. Эми күйөө бардыгын таап келип аткан болсо, жетиштүү болуп аткан болсо, чөнтөгүн чукулаган арам. Анан үйдө нан жок калды, туз жок калды. Бер десең күйөө бербейт. Ошондо нанга тузга ылайык уурдап алсаң болот. Нанга тузга ылайык. Алтын сөйкөгө, шакеге, жоолукка, аттештанга ага уурдаганга болбойт. Ачкадан өлүп астаң, өлбөй турганчалык уурдап ап келип жесең болот, эгер бар болуп бербей атса. Бирок бардыгы бар болсо болбойт. Анан күйөөнүн телефонун чукулаган арам. Ким менен сүйлөш, шарак ким менен сүйлөштүр, бияк карап, уктап аткан телефон ап чыгып, балдарга алып ке ушинтип, камерадан карап, күзгүдөн карап, ушинтип отурган арам болот. Эркек аялдыкын, аял эркектин телефонун чукулаган арам. Чөнтөгүн чукулаган арам. Бир гана кир жууп атканда бир неге калып кетпесин деп алып бергениң. Анан чыкканды барып чөнтөккө сала берсең болбойт да, чөнтөктө ушу бар экен деп колуна бериш керек. Аял аманатка бекем болсо, эркек урматтуу бир тууганым. Аялымды иштетпейин десем, иштейин десе, кантип түшүндүрсөм болот дейт. Эгерде үйдө эркек бардыгын толук таап, камсыз кылып турган болсо, аялды иштетпе деп, иштебе дегенге эркектин толук укугу бар. Bir gana uçurda ayal alım bolup oşon ilimine muhtaçlık bolsa anda erkek tosalbayt үйüne gelip oşol жерден ayalдар сабак алып кетсе болот. Себеп дегенде ayalдардан алым чыгуу адатта азыраак эле болот. Ал эми эркек толук бага албай калып ошол аял киши тамак ашка, кийим кечеге муктаждык болуп калса анда бул убакта иштегенге туура келет. Же аялдын ата-энеси муктаж болуп калып, таптакыр колун карап мунжу болуп баса албай калса, анда баласы катарында ошол сиздин аялыңыз, кызыңыз багууга туура келсе, сиз эркек катары ошол кайын жутуңузду бага албай калсаңыз, ал убакта аялыңызга иштеге уруксат беришиңиз керек. Ошондой болгон учурда дагы бардыгы шарият чегинен чыкпастан, түндө калбастан, күндүзү шарият буйруган кийим кечектин негизинде гана болуусу керек болот. Ошондой эле аялдарга айтарым, эгерде күйөөңүз багып турган болсо, курсагыңыз ток болсо, анда көчөгө чыгып дайдырдай, баланчанын аялы баш бербеген айгырдай деп көчөгө чыккандын кереги жок. Үйдүн куту болуп, үйдөгү балдарга тарбия берип, эриңизден таап келгенин алып, илимиңизди өркүндөтүп, Куран окуп турсаңыз жакшы болот. Кээ бир адамдар муктаж эмес, бирок көчөгө чыкканда эле жакшы көрөт. Жок, бир тууганым, сен аялсың, сен үйдүн кутусуң. Аял киши үйдөн бакыт таппаса, көчөнү чыгырып, дүйнөнүн төрт тарабын кыдырып, эч качан бакыт таба албайт. Кайненем мени балдарымы көп кагып силкет, мен сыгылам дейт. Сыгылба, сен да кайнене болосуң. Ага кыжалат болбо. Ошол кагып силкеп атканда ошону сен мактап атат дегенде кабыл алсаң, бардык ордуна келет. Ал кантке менен кайнене, сен жакшы көргөн күйөөнүн апасы, ошол сен жакшы көргөн күйөөнү тарбиялап өстүргөн аял, ал киши кандай болсо дагы урмасыга татыктуу. Аял киши күйөөсүнө тамак жасап берсе болобу? Күйөөсүнө дагы эмне кылбаса болот дейт. Тамак жасап берсе болот, болмок турсун сооп болот, жасап бер, кийимин үтүттөп бер, күйөөңүн кызматын кылсаң, күйөөң дагы сага кызматты кылат, урматтуу бир тууганым. Анан күйөөсүн эмне кылбаса болот, урбаса болот. Күйөөсүн урбаш керек, каргабаш керек, тилдебеш керек, уруксат сурабастан кетип калбаш керек, колдон келсе сиз деп сүйлөгөн жакшы болот. Күйөөнү күйөөдө урматтасаң, ошондо баар табасың. Ат сыйлаган жөө калбайт, эр сыйлаган эшикте калбайт деген сөз бар. Эшикте калбайсыз, урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум, менин аялым жоолук салбайт, эмне кылсам болот? Жоолук сал деп айт.
Kantip ayt. Al kantip köçөгө ындай иштан жок чыкпайт, юбкасы жок чыкпайт, көкөрөгүн жаап чыгат. Эмне үчүн жолук салбаш керек? Жолук сал деп айтыш керек болот. Ал эмне? Туйлап каяка чейин барат? Жок, андай эмес, урматтуу бир тууганым. Сен ага жакшы жолук сатып алып бер, кымбат жолук сатып алып бер. Ага талимдерге жөнөт, сабактарга жөнөт. Аялың үйрөнсүн, акыр барып салынат. Анан кээ бир аялдар кайсар болот. Мен салынбайм, мен антем, минтем дейт. Анда көчөгө жылаңачык деп айтыш керек. Көчөгө жылаңачыккысы келбейт. Анан жолук салынгандан тимел өздөрүн кыйын сезип, шарияттан жогору сезип, өздөрүн акылдуу сезип кетет. Акылың эмнеге жетти сен? Сенден кыйын акылдуулар, дүйнөлүк илимге салым кошкондор дагы исламды түшүнүп жолугун салынып эле жүргөн. Сен эле кыйын болуп кетесиң бүгүн. Атаң алкаш, апаң бозокор болгон болсо, анан бүгүн келип эле мен кыйынмын, мен салынбайм деп өзүңчө тентеңдеп каласың. Бул Кудайдын дини, бул Кудайдын шарияты. Ата бабаң жолук салынып эле келген. Сенден кыйын эл башкарган, журт башкарган Курманжан дагы элечек ороп келген. Урматтуу бир тууганым, көп кайсар болбо. Бир аял эри менен жашабай, эрин таштап кетти. Эри жашайын десе эч көнбөй койду. Аялдын ата-энеси да кызын колдоп чыгып алды. Чыгарып алды. Бир баласы бар, эрин эмне кылуу керек дейт. Аялдын жазасы эмне болот дейт. Күйөөгө тие албай жүрө берет. Күйөөсү бар аныкы. Күйөө талак бермейинче, ал күйөөгө тие албай жүрө берет. Эр менен кетиш керек. Же сатып алыш керек талагын. Аны холо деп коет шариятта. Эмне кылыш керек башка? Бул дин оңой эмес. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Ben sorun var öyle, assalamu aleykum Davrijo. Алейкум ассалам дагы бир жолу. Ben sorun, şimdi ayağımı bir kataklı olsun da aklımda aytıp gördüm, bunları aytıp gördüm, şimdi de kanda aytıp dua kıldım, duada içinde adam verip gözüne, adam verip sorun kanda değil, şimdi. Суроону түшүнгөн жокмун мен. Ben ayağımı uruşacak geçirek. Урушчак? Oso dua kılatak dedim, şimdi спокойно. Ал эмнеге урушат? Эмнеде урушат? Айтыңызчы. Ya. Эмнеде урушат? Bunday ne ertege turup dini gelip. Misal үчүн. Misal üçün жұмышта айлығым асып басқа жаққа кеттім деген атат десе, бұл өлі іштей беріп не қыласың деп, мысалы қиыны көп қой десе, маға да сразу ұштақ бұл көдесе, мажаларға ұштақ болып тұр десе. Ал жанагы бир сөз бар да кыргызчасы. Баккан эс жараста күйпүлгүчүк сак болот, алган эри жараста кара катын ак болот деген. Анан кээде ошо катындар да урушчак болуп кеткен жөндөн жөн эмес, эркек жаман болгон себептен. Ошон үчүн мындай карап анализдеп көр бир тууганым. Катыным урушчак, аялым урушчак деп эле жаман көрө берген менен, балким ошого апарып койгондурсуң сен. Балким туура эмес чийинти чыгарып аткандырсың. Балким сен дагы майда болуп эзилип аткандырсың, саресеп болуп. Ошондуктан мындай анализдеп көрүш керек. Анан аял менен тең айтышкандын кереги жок. Эгер аял ачууланып кыйкырып аткан болсо, унчукпай сабыр кылыш керек, дагы бүткөндөн кайра сүйө бериш керек. Ошону жашоо кете берет. Анан аял айтышканда кошулуп айтышып, аны менен урушуп, ага далилдеп, айткан сөздөрүн жаттап алып, кайра кайталап айтып берген. Бул анда эки аял дүрсүшөгө жатпайт да. Ошон үчүн эркектин касиети ушундай болуш керек. Аялга урушканда ага капа дагы болбош керек, ага кыжалат дагы болбош керек, аялды жакшы көрө бериш керек. Эгер урушуп атканда жакшы көрбөсөңүз токтотуп туруңуз, урушуп бүткөндө кайра жакшы көрө бериңиз. Аял ошон үчүн аялуу, урматтуу бир тууганым. Мен эркектер менен урушкан аялдар жакшы көрбөйт элем. Сизден сураныч, эркектерге айтың, аялдарына илим алуу үчүн жол ачып берсин. Жана үй бүлөлүк аялга эри, эгер илим алышты тыюу салса, жана аял илим алам десе, бирок жолдошу анда сага жооп десе, эмне кылышы керек аял? Илим албаш керек. Аял тарат алышын билсе, намаз окуганын билсе, эрин итаат кылганын билип, аялга тиешелүү маселесин билсе, ошол илим кифая. Андан ашканда эрин урусаты керек. Бирок намаз окуганды билбесе, эр намаз окуганды үйрөтө албаса, анда намаз окуганга эринин урусаты жок, барып үйрөнсө дагы болот. Намаз үйрөнүп алгандан кийин болду, анда урусат гана керек. Бирок аялдарга айтыш керек, эркектерге айтыш керек. Пайгамбар алейхиссаламдын убагында аялдар арызданышты. Бу эркектер жумадан угат, маселеден угат, алым болуп кетти. Бизге сабак бербейсиз деп арызданышты. Ана пайгамбарыбыз айтты, анда деди силер паланча деген аялдын үйүнө барып чогулгула, аптасына бир ирет мен барып сабак берем деди. Барып пайгамбарыбыз аялдарга маселе айтып берер эле.
Бардыгы чогулган жерден. Ошон үчүн биз дагы Бишкекте аялдар катасына бир жол перде менен сабак беребиз. Аялдарга эркектер сабак, анткени сенин балаңын, үй бүлөңүн келечек аялың колуңда. Sen bilbeysin ayal emni öğretip atkanın. Oşan üçün hurmatlı bir tuğandar ayallarga emni sabak ötkөнгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Erkek kişi ayalın жақшы бағалбай жатса кандай болот, жашаса болобу дейт. Эми бағалбай атат деп кетип калсаң, башка жерге тийсең, ал дагы бағалбай башка жерге тийсең, жер шарын мындайдан кыдырып, кайра мындай кылып, же көлдү мындайдан кыдырып, кайра келип калсаң, тийген ериңин баары бағалбаса, эрдин санын көбөйтүп кантип жүрөсүң? Sabır kılış gerek. Sabır kılıp, oşonun bağışkanına jardam berip, kömök көрсөтүш gerek. Erkek bağış mildettүү. Bakkanга jarap turup bakpasa günökөр bolot. Anan keti erkектин kolundan gelbey, ubактылуу кыйналып kalsa, sen bagalbay kaldың деп көчөгө чыгып кетип калган болбойт, ага жардam бериш керек. Дуа кылыш керек, көмөк көрсөтүш керек. Anan sen jardam berseң dagы iş bolбой, ал дагы iş кылбай, ачкадан өлүп турайып, жана Африкадагы жана кабырга саналгандар артып кетип барасаң, бул убакта кой өлүп калат экен деп ажырашып барып, башка байраак өйгө тийип курсагың тойгузсаң болот. Ошондо